Бүгін ишемби сиздин каналда жумалык берүүсү, студияда Миржан Балыбаев. Саламатсыздарбы? НТС'тин кабарчылары демейдегидей эле аяктап жаткан жуманын маанайын аныктаган олуттуу окуялар тууралуу айтып беришет. Биздин бүгүнкү берүүбүздө. Евразиялык интеграция эки тараптуу кызматташууну өрчүтүү жана жалпы эле стратегиялык өнөктөштүк тууралуу. Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путин дагы эмнелер жөнүндө сүйлөшүштү. Россия остается главным, основным. Россия Кыргызстандын башкы жана негизги соода-экономикалык өнөктөшү. Орунсуз демилге азырынча ишке ашпайт. Чек ара аркылуу товар алып өтүү жөнүндө алдын ала маалымдоо боюнча жаңжалдуу токтомду өкмөт кайрадан карап чыга турган болду. Мунун баары алып барып эле баягы мамлекеттик салык кызматы менен ишкердин ортосундагы кандайдыр неформалдуу мамилеге өтөт да. Курманбек Бакиевке каршы сотко дагы бир арыз берилди. Бул рет финансы министрлиги тарабынан. Апрель окуялары боюнча иш экинчи инстанциядагы аскер соту тарабынан каралууда. Эгерде жаза албаса, анда күнөө кайталана берет кайта. Булар тууралуу кеңири айтып берерден мурда өткөн жуманын негизги жаңылыктарынын кыскача түрмөгү. Дүйшөмбү Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы кылмышкер күзөтчүлөр менен чогуу мончода эс алып жүргөн жеринен качып кетти. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Абактан качкан 27 жаштагы Азатбек Алымкулов май коюучу жайды карактап, 5,5 миллион сом уурдады деп кармалган болчу. Аны издөө иштери жарыяланды. Жылдын аягына чейин ишкерлик объектилерине салыктык текшерүүлөрдү токтотуу керек. Бул маселе Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинде кызуу талкууланды. Бирок эл өкүлдөрү сунуштаган мораторийге фискалдык мекемелер менен өкмөт мүчөлөрү каршы чыгышты. Кыргыз-Россия өнөктөрү фондуна бөлүнгөн 350 миллион доллардын 265 миллион доллары Москвадагы банктарда сакталып турат. Бул жөнүндө фонддун төрайымы Нурсулуу Ахмедова билдирди. Буга нааразы болгон депутаттар бөлүнгөн каражаттар Кыргызстандын пайдасына иштебей жатканын айтышты. Алар фонддун акчасын жергиликтүү финансылык мекемелерде сактоонун жолдорун сунушташты. Шейшемби Чүй областынын Сокулук районунда 3 баласын акчага саткан эне камакка алынды. 34 жаштагы Айзада Жумагулова жарым жыл мурда жаңы төрөлгөн ымыркайын 8 айлык уулун жана 6 жаштагы кызын саткан. Эки чүрпөсүн эне 80 000 сомго баалаган айтылууда. Ордок калаанын жаңы дайындалган мэри Албек Ибраимов расмий түрдө кызматына киришти. Шаар жетекчисине аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү кызматтык бөлүгүн тапшырышты. Албек Ибраимов жаңы кызматка 5 пункттан турган программасы менен келди. Өкмөт саясий партиялар тууралуу мыйзамды өзгөртүүнү көздөдө. Документке ылайык саясий партиялар өз кирешелери жана чыгашалары тууралуу отчет берүүгө милдеттендирилет. Бирок саясий бирикмелерди көзөмөлдөөнү Боршайкомго тапшыруу демилгеси ведомство өкүлдөрү менен Жогорку Кеңештин депутаттарына жаккан жок. Шаршембе Чаткал районунда 905 миллион сомдук алтынды жашырган ишканага кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук комитетинен билдиришкендей, шылуун ишкана ген казылчу аянтты жасалма жол менен төмөндөтүп, отчет берген. Натыйжада 203 килограмм алтын жашырылган. Москва шаарында кыргыз кыздарын кордоп жүргөн патриот сөрөйлөр кармалышты. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү билдирди. Колго түшкөн 3 кыргыз жаран москвалык полициянын түндүк чыгыш бөлүмүнө тапшырылды. Жогорку окуу жайлардын ректорлорун шайлоо аракети бюрократиялашты. Мындай наразылыгын депутаттар айтып чыгышты. Эл өкүлдөрү билдиргендей, университеттин жетекчилери жамааттын колдоосуна ээ болбосо деле кызматтарга дайындалган фактылар бар. Ага байланыштуу ректорлорду шайлоо керекпи деген суроону талкуулашты. Бейшемби Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы соода-экономикалык кызматташуу жаңы деңгээлге көтөрүлөт. Бул боюнча Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен болгон жолугушуусунда билдирди. Россиянын лидери Кыргызстан стратегиялык маанилүү туруктуу өнөктөш экенин баса белгиледи. Финансы министрлиги мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарынан бюджетке 25 миллион сом өндүрүү үчүн сотко кайрылды. Башкы каржы органдын билдирүүсүндө Бакиев анын чөйрөсүндөгү чиновниктер коррупциялык аракеттерге барып, мамлекетке ири чыгым келтирген. Жогорку Кеңештин депутаттары баш тарткан автоунаалар башка мекемелерге бөлүнөт. Тагыраак айтканда, кыймылдуу мүлктөр таластагы Манас Ордо комплексине, Акыйкатчынын институтуна,
Улуттук тарых музейине, балдар үйлөрүнө таратылмакчы. Жума. Президент Алмазбек Атамбаев Россиянын алдыңкы массалык маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушту. Иш-чара Интерфакс маалымат агенттигинин борбордук кеңсесинде өттү. Анын жүрүшүндө өлкө башчысы Кыргыз-Россия кызматташуусунун негизги багыттары боюнча суроолорго жооп берди. Кыргызстанда жол кайгыл кызматы жоюлду. Бул жарлыкка өкмөт башчысы кол койду. Документке ылайык жол кыймылын көзөмөлдөөчүлөр көчөлөрдөн алынат. Алардын ордуна батыш өлкөлөрүндө кайгыл кызматы коомдук тартипти көзөмөлдөйт. Өкмөт 1 жылдык иши боюнча жогорку кеңешке отчет бериши күтүлүүдө. Саясий талдоочулардын пикиринде аткаруу бийлиги көтөргөн демилгелер жакшы баага арзыбайт. Ошондой эле коалициялык көпчүлүк дагы аткаруу бийлигинин ишине нааразы. Евразия экономикалык биримдигинин артыкчылыктары расмий көрсөткүчтөрдө гана эмес, адамдардын чыныгы жашоосунда дагы сезилиши керек. Бул тууралуу Москвада Алмазбек Атамбаев менен жолугуу учурунда Владимир Путин айтты. Кыргызстандын президенти бул жумада Россияга жумушчу сапар менен барып, бир катар жолугушууларды өткөрүп келди. Мамлекет башчысынын бул сапары жумушчу деген статус менен өттү. Атамбаевдин визити боюнча азырынча расмий гана маалымат таратылып, Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы жакын арада иш жүзүндө байкалары күтүлүп жатат. Президенттердин бул жолугушуусу протоколдук сыйырмат үчүн эмес, иш бүтүрүүгө арналганын Россия тараптан качкан өкүлдөрдөн байкаса болот. Путиндин жанында тышкы иштер министри Лавров менен тышкы саясат маселелери боюнча жардамчысы Юрий Ушаковдон сырткары бажы кызматынын башчысы Бильянинов, финансы министри Силуанов, энергетика министри Александр Новак, Россия куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Валерий Герасимов отурду. Сүйлөшүүлөр дал ушул багыттар боюнча болгону айтпасы дагы түшүнүктүү. Атамбаев менен Путиндин бул жолугушуусунун өзгөчө саясий мааниси дагы бар. Кыргызстандагы ири энергетикалык долбоорлорду Россия ишке ашыра албай калган соң, биздин өлкө ал тууралуу келишимдерди бир тараптуу жокко чыгарды. Ошентип, соңку 2 айдан бери Бишкек менен Москванын мамилеси начарлаганы жөнүндө айын кептер тарай баштаган. Эми Атамбаев менен Путиндин жумушчу жолугушуусу бул божомолдорго бирөөт эле чекит койгондой болду. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамиле жаңы тепкичтерге көтөрүлөт. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаевдин Россияга болгон расмий сапарынын жыйынтыгы боюнча тыянак чыгарса болот. Я рад возможности еще раз обсудить. Эки өлкө ортосундагы эң актуалдуу болгон маселелерди дагы бир ирет талкуулап жатканыбызга кубанычтамын. Биз биринчи кезекте стратегиялык өнөктөштөрбүз. Эки тараптуу мамилелерди чыңдап, экономикалык долбоорлорду ишке ашырууда стратегиялык өнөктөш болуу өтө маанилүү. Россия остается главным, основным. Россия Кыргызстандын башкы жана негизги соода-экономикалык өнөктөшү. Ооба, айрым жагдайларга байланыштуу анын ичинде валюталык курстун толкундашы менен товар жүгүртүү көлөмү түшүп кетти. Бирок ага карабай экономикалык катнашта Россия туруктуу биринчи орунда турат. Товар жүгүртүүнүн көлөмү 27%дан көп. Бизден кийин Кытай 12%дай көрсөткүч менен. Биз башта сүйлөшкөндөй биздин мамилебизди диверсификациялайбыз. Диверсификация демекчи экспорттолуп импорттолчу товарлардын ассортименти көбөйөт. Ошондой эле соода-экономикалык мамилени чыңдоо үчүн товар сатылчу рыноктун аянты кеңейтилет. Россиялык бизнес Европанын санкцияларынан улам жабыркоодо. Ал эми Кыргызстан батыш өлкөлөрүнө тоскоолдуксуз чыга алат. Бизде болсо баягы ВСП плюс деген программа боюнча 6000 бизде жаралган товардын бардыгын Европага түздөн түз чыгарууга мүмкүнчүлүк ачылып атат. Мүмкүн ошо Россия жактан инвесторлор келип, ошо Кыргызстандан ошол товарларды баягы өндүрүп, анан чогуу биз менен чогуу ошо Европага да чыгышы мүмкүн да, бирден бири. Андан тышкары мына Туркия жактан алынмаган товарларды мына биздин айыл чарбачылыктарга заказ катары берилип, мына өзгөчө могу Сибирь жакты, башка жакты ошол азык-түлүк менен камсыз кылууга дагы мындай бир жол ачылып атат болуш керек дейм да. Жогорку кеңеш 20-январда жогорку нарын гидроэлектр станцияларын куруу боюнча Россия менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу жокко чыгарды. Ал эми 22-январда президент ал мыйзамга кол койду. Бул окуяны өз кызыкчылыгына колдонгон айрым күчтөр Кыргызстан менен Россиянын мамилеси начарлады деген божомолдорун жайылта башташты. Попытки анализировать ситуацию вокруг наших ГЭС. Бул ГЭСтердин курулбай калышынан улам эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер бузулду деп талдоо жүргүзгөндөр айлык маяналарын рубль менен эмес доллар менен алгандар болушу мүмкүн. Эгер эки тараптуу мамилени карай турган болсо, кеп Россия үчүн арзыбаган инвестиция тууралуу болуп жатат. Ал акчанын артынан көп жылдан бери кызматташып келген өлкөлөрдүн алакалары бузулат деген туура эмес. Бул фактты биздин президент Россияга расмий сапарга барып далилдеди. Россия менен Кыргызстандын алакасын бузууну каалаган интернет аркылуу 13 минуталык провокациялык видео таратышты.
Анонимдик тасмада президент Атамбаев Туркиянын агенти деп айтылат. Бул сюжет Нидерланды же Белоруссиядан интернетке киргизилгенин биринчилерден болуп Россия телеканалы айтып чыкты. А ни для кого не секрет, что именно в Минске проживает беглый экс-президент Киргизии Курбанбек Бакиев, а в Голландии получили убежище его многочисленные родственники. Экономикалык каатчылыктын кесепеттерин Кыргызстанда тартып жатат. Мамлекеттин карызы ички дүң продукциясына карата 64% чегине жетти. Мындай жагдайда өлкө көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүшү керек деп көпчүлүк саясий талдоочулар айтып келет. Президент неизбежно будет искать потенциальных партнеров. Президенттин мамлекеттик кызыкчылыкка туура келген потенциалдык өнөктөштөрдү издегени кадыр эсе көрүнүш. Ооба Россия менен Түркиянын ортосундагы мамиленин солгундашы Кыргызстанга да кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизип жатат. Бирок туркиялык бизнестин бул жердеги салымын эстен чыгарууга болбойт. Өз учурунда туңгуч президент туркиялык ишкерлерге бир топ жеңилдиктерди түзгөн болчу. Жогорку нарын ГЭСтерин куруу боюнча келишимден Кыргызстан бир тараптуу баш тартканы менен документ августка чейин күчүндө калат. Бул убакыттын ичинде ошол эле Россиядан инвесторлор чыгып калышы мүмкүн. Андан сырткары Евразиялык экономикалык бирликтин алкагында Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 350 миллион долларлык акчасын Насияга берүүдө. За 5 лет президентства Алмазбека Атамбаева. Алмазбек Атамбаевдин 5 жылдык бийлиги алдында Россия менен болгон кызматташуу чыныгы долбоорлор менен толукталды. Башта көптөгөн документтер бекитилип, расмий билдирүүлөр жасалганы менен эч нерсе ишке ашпай келген. Учурда жагдай өзгөрдү. Алсак Газпромдун келип, элди көгүлтүр от менен камсыздоодо чыкчу көйгөйлөр унутулду. Аскердик кызматташууда эки тараптуу мамиленин өзөгүн түзөт. Афганистандагы абал тынчыбай, тескерисинче курчуп турганда Россия жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында түштүктөгү өлкөлөрдүн чек арасын бекемдөөгө кызыктар. Бул жаатта Кыргызстан 200 миллион доллар кайтарымсыз жардам алды. Ошондой эле биздин куралдуу күчтөр 1 миллиард долларлык аскердик техника жана курал жарак менен камсыздала турган болду. Скоро поступят еще как часть вооружения, самолет Ан-26 2 штуки. Жакында дагы аскердик техниканын бир бөлүгү келген турат. Ан 26 учагынан экөө. Ми-8 учактарын оңдоочу жайлардын курулушу күтүлүүдө. Куралдуу күчтөрүн толуктаган бул жардам 2012 жылкы келишимдин алкагында берилүүдө. Андан кийин гана 1 миллиард долларлык куралдуу колдоо көрсөтүлө баштайт. Аскердик жардамдын басымдуу бөлүгүн биз Россиядан гана алып жатабыз. Аскердик жардамдын берилиши албетте жагымдуу жаңылык. Бирок ал техниканы колдоно билген адистер дагы керек. Серепчилердин баамында Кыргызстан аскердик ушкучтарга муктаж. Ошондой эле өткөн айда келген БТРлерди колдонуу үчүн жоокерлерди окутуш керек. БТР-70, они модернизированы, там абсолютно новые двигатели. Бизге келген БТР-70 техникасы модернизацияланган. Анын кыймылдаткычы жана башка жабдуулары өзгөртүлгөн. Аны пайдалануу үчүн жаң кадрларды даярдашыбыз керек. Бул биз үчүн маселе. Бизде бир нече экипаждан турган учкучтар бар, бирок алардын катарын жаш, тажрыйбалуу жоокерлер менен толукташыбыз керек. Кыргызстандын эмгекке жарамдуу 1,5 миллион жараны Россияда иштеп жүрөт. Аларга бир топ жеңилдиктер берилгенин Россиянын президенти баса белгиледи. Эгер Кыргызстан Евразиялык экономикалык бирликке кирбегенде, Кыргызстанга мындай мүмкүнчүлүктөр берилбейт болчу дешет экономисттер. 554 миң жараныбыз баягы 1-январга ошондой катталыптыр. Азыр ошо Россия мамлекетинде иштеп, баягы өзүнүн акчасын таап, өздөрүн багып, анча-мынча акчаны мына Кыргызстанга которуп, анча-мынчасы былтыр 1,5 миллиард доллар которулуптур. Мына официалдуу түрүндө улуттун банкты билдирүүсү боюнча. Бул болсо, мындай айтканда, 1 жылдык бюджеттин 80%-ын түзөт да киреше жагын. Бул абдан чоң көлөмдөгү акча. Ал эми жогорку нардын ГЭСтерин куруу үчүн Кыргызстандын инвестициялык климатын жакшыртуу зарыл. Ну какой инвестор придет, когда каждый год меняется премьер-министр? Өткөн чакырылыштагы жогорку кеңештегидей жыл сайын өкмөт башчылары маанилүү министрлер алмаша берсе, Кыргызстанга кайсыл инвестор келмегиле. Андай саясий туруксуздук улана турган болсо, өзүнө ишенген эр жүрөк инвесторлор дагы келбей коет. Быйыл туристтик мезгилде Россиядан эс алуучулардын агымы көбөйөт деген ишенич чоң. Бирок Анталия, Дубай же ошол эле Кара деңиздеги курорттук аймактар менен атаандашуу үчүн Ысык көлдүн инфраструктурасын жакшыртуу зарыл. Сапаттуу тейлөө, туристтер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлмөйүнчө эс алуучулардын агымы туруктуу түрдө көбөйбөйт. Аман Бакиров, Ерлан Кемелбеков, НТС, Жумалык. Товар ташуу жөнүндө салык кызматын алдын ала маалымдоо тартибин киргизүүнү өкмөт кийинкиге калтырды. Бул эреже 10 марттан баштап күчүнө кирмек. Бирок ишкерлер чөйрөсүндө гана эмес, жалпы коомчулукта бул жаңылык чоң нааразычылык жараткан соң гана министрлер кабинети бул демилгесин ишке ашырууну токтотууга аргасыз болду. Эскерте кетсек, мамлекеттик салык кызматы сунуштаган эрежеге ылайык чек ара аркылуу товар өткөрө тургандар бул тууралуу 30 күн мурда алдын ала кабарлашы керек болчу.
Мындан тышкары алып өтө турган жүктүн көлөмүнө дагы чектөө киргизилгени жаткан. Товарлар санына жараша жеке колдонуу үчүн жана коммерциялык максатта да бөлүнөт. Мисалы, жеке тарап 2 уюлдук телефону менен чек арадан өткөнү жатканда ал тууралуу алдын ала кабарлап, телефондун экөө тең жеке колдонуу экенин далилдеп берүүсү керек эле. Бул тартипке ылайык 2 жуп бут кийим, 1 кашык, 1 бычак, 1 вилкадан ашык алып өтө тургандар ал буюмдарын сатуу үчүн алып өтүп жатпаганын дагы далилдөөгө мажбур болушмак. Мындай тартиптин иштей башташы соода бизнесине гана эмес, чек арадан өткөндөрдүн бардыгына кошумча тоскоолдук жаратмак. Бул фискалдык органдар үчүн коррупциянын жаңы булагына айланары дагы түшүнүктүү. Соңку жумаларда кызуу талкуу жараткан бул демилген ишке ашырууну токтотулуп, эми ал документ азырынча күчүнө кирбей турганы кечээ күнү кабарланды. Бул маселе тууралуу биздин кабарчылар материал даярдап жаткан учурда өкмөттүн жаңжалдуу 38 токтому 10 мартта күчүнө киргени жаткан эле. Эми бул чечим кайрадан каралып чыга турган болду. Маселе тууралуу Нурзада Сыдыкбекова айтып берет. Бажы биримдигине Кыргызстан мүчө болоору тууралуу ниетин билдиргенде экономисттер кооптону баштаган. Алардын божомолу четинен иш жүзүнө ашууда. Эксперттер билдиргенде Кыргызстандын кичинекей рыногу Казакстандын унаа азыктарына, Белоруссиянын кум шекерине жана россиялык товарларга толуп кетти. Жергиликтүү ишкерлердин өндүрүшү атаандаштыкка туруштук бере албай, өлкөнүн экспорты жана импорты кескин төмөндөдү. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик деп аталып калган уюмга мүчө болгонуна жарым жылдан ашты. Анын жыйынтыктарын чыгарган өкмөт мүчөлөрү интеграциялык ийгиликтерди атап төш кагышкан. Ал эми экономикалык көрсөткүчтөрдүн төмөндөгөнүн дүйнөлүк кризиске шылтап жатышат. Бирок өкмөт мамлекеттин экспорттук потенциалын көтөрүү үчүн эмне иш аткарды деген суроо жаралат. 27 января постановлением номер 38 правительством 27 январда өкмөттүн 38 токтомуна ылайык товарларды өлкө сыртына чыгаруу же алып кирүү боюнча алдын ала маалымат берүү тууралуу эреже кабыл алынган. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык бирликке мүчө өлкөлөр менен эриш аркак соода жүргүзүүдө кайсыл товардын түрлөрү алдын ала катталышы керек. Анын бардыгы тизмеде көрсөтүлгөн. Ошондой эле физикалык жана юридикалык жактар, ишкерлик максатта товар импорттоп же экспорттогондор кайсыл азык-түлүк же буюм тайымдарды каттабаганы укуктуу, анын тизмеси да түзүлгөн. Салык кызматы атайын маалымат жыйынында тараткан пресс-релизде так жазылып турат. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында импортерлор жана экспортерлор товарлардын өткөрүлө тургандыгы тууралуу салык органын алдын ала кабарлоого тийиш. Бирок экономика министрлигинде бул маалыматты четке кагышты. Макроэкономикалык саясат башкарма алган жетекчиси Насирдин Шамшиевдин айтымында өкмөттүн 38 токтому бир гана Кыргызстанга товар ташыгандарга тиешелүү. Анткени жергиликтүү ишкерлерге колдоо көрсөтүш керек. Эмне үчүн мындай авал кирип калды? Биле өзүңүзгө билесиздер, акыркы күндөр граница чегара ачылгандан кийин бизде Кыргызстандын аймагында un өтө көп. Казакстандан un келди, арзан баада арзандап тегеметти. Экинчиден жумуртка аябай көп келди бизге. Башка товарлар келип атат. Бул биздин Кыргызстандын ишкерлерин колдоо болуп атат да. Маселени азыр айтып атпайбы, биз мына кайрадан иштетүүчү un заводдору токтогонун алдында турат. Эгер экономика министрлигинин айтканынан таяна турган болсок, Кыргызстанга кирген товарларды алдын ала каттоо менен өлкө экономикалык альянска кирген мамлекеттердин терс мамилесине кабылышы мүмкүн. Эгер биз чыгарсак дагы бизге тоскоол болушу мүмкүн. Себеби дегенде ар бир мамлекет өзүнүн баягы ошондой эреже киргизген мамлекетке каршы адекваттуу түрдө ошондой эле эрежени колдонушу мүмкүн. Азырынча андай мен ойлоймун, казактар ушундай себеби дегенде биз негизинен эле Казак Республикасы үчүн келет да. Казак Республикасы ушундай эрежени киргизди деген ойлоймун. Мүмкүн киргизердир, кийин Россия киргизиши мүмкүн. Бирок азырынча биз андайды көрө элекмин. Эгер мамлекеттик салык кызматынан билдиришкенде Кыргызстандан Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө чыгарылган товарлардагы 30 күндүн ичинде каттала турган болсо, бул мамлекеттин экспорттук потенциалына терс таасирин тийгизиши ыктымал. Анткени бул түрдүү иш кагаздарына байлашкан татаал бюрократиялык ыкма коррупциялык схемалардын түзүлүшүнө себепкер болушу мүмкүн. Сиз билбейсиз да азыркы учурда товарды азыр талап кандай болуп калат. Мисалы Алматадан 5 саатта келет жүк. Андан кийин тез арада балким товардын тизмесин өзгөртүш керек болот. Андан кийин товар жиберилгенде туура эмес
маалыматтар болбой калышы мүмкүн, бир товардын ордуна башка товар салып ийиши мүмкүн. Мунун баары алып барып эле баягы мамлекеттик салык кызматы менен ишкердин ортосундагы кандайдыр неформалдуу мамилеге өтөт да. Демек ишкер товарын чек арадан өткөрүүчү салык кызматкерине пара берүүгө аргасыз болот. Эмне себептен Кыргызстандын рыногун экономикалык альянска мүчө өлкөлөрдүн арзан товарлары басып кетти? Ага ким күнөөлүү? Кыргызстандын бирликке кошулганы бир жагынан товарларды Кыргызстан аймагына алып келүү жол жобосун бир кыйла жеңилдетилген. Бирок тилекке каршы кара ниет салык төлөөчүлөр муну кыянаттык менен пайдаланып, контрабанда жолу менен көп товарларды өткөрүшүп, товардын баасын, салмагын, көлөмүн төмөндөтүп, ошонун эсебинен биздин импорттук көлөмү бир кыйла төмөндөп кеткен. Белгилей кетсек, жарым жыл убакыттан бери өкмөт мүчөлөрү өздөрү кетирген каталарды моюндарына албай келишет. Контрабандалык жүктү ишкерлер алып кирип жатат дегени менен аларды көзөмөлдөө түздөн-түз аткаруу бийлигинин милдети. Бизнес-сообщество, да и многие граждане в недоумении. Бизнес чөйрөсү менен көпчүлүк жарандар түшүнбөй турушат. Өкмөттүн бул токтому кандайча ишке ашырылат? Менимче чиновниктердин өздөрү бул маселени түшүнбөй жатышат. 10 мартка саналуу күндөр калды. 10 килограмм этти каттоосуз экспорттосо болот экен. Бирок биздеги эт азыктарынын кимге кереги бар? Эгер биз өзүбүз Казакстандан этти импорттоп жатсак, ал жакта биринчи жолу эттин баасы кыргызстандыкына караганда арзандап кетти. Коомдук тамактануучу жайлардын жана кафе иштеткендердин айтымында, көпчүлүк ишкерлер Кыргызстандан Кордайга барып, азык-түлүктү дүңүнөн сатып алышат экен. Чындыгында өкмөт мүчөлөрү күчүнө кирчи токтомду өздөрү түшүнбөй жаткандай. Анткени алдыда 38-чи токтом өзгөртүлүшү мүмкүн. Анткени документ жөнөкөй жарандарга, эмгек мигранттарына да тиешеси бар. Алардагы 10 килограммдан ашкан азык-түлүктү мекенине алып барып жатса же Кыргызстандан чыгаруу алдында 30 күндүн ичинде салык кызматына билдириши керек. Чек арадан кесип өткөн чөктү 30 күндүн ичинде бул кабарлоону налоговый салык инспекциясына бериш керек. Салык инспекциясы органдары бир күндө муну регистрация кылыш керек. Эми бул өзгөрүп кетиши да мүмкүн. Бирок эми кайра өзгөртүү киргизилген атат. 20% баасынан же 20% көлөмүнөн өйдүлдүй болсо анда өткөрө берет деген. Негизинен Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кирүү максаты мамлекеттин экономикасын көтөрүү, инвестицияларды тартуу жана реэкспорттук өлкөдө экспорттоочу республикага өзгөртүү болчу. Бирок өкмөттүн товарларды алдын ала каттоо сыяктуу токтомдору бул ниетке тоскоолдуктарды жаратууда дешет саясий талдоочулар. Ушундай интеграциялык уюмга кирип атсак, Казакстан же Кыргызстан бул, Россия, Белоруссия бир чек менен жүрүш керек да. А мындай, например, Казакстанга жеңилдетсе же Белоруссияга, Кыргызстанга момундай жаңы барьер чыгарып атса, анда пайда болбойт да. Бир банка үчүн, бир салат үчүн токтотуп атса, бул вообще жаралган нерсе да. Анда эң биринчи экономикалык субъекттер көрбөй калат пайдасынчы. Бизде өкмөт, анан Евразиялык комиссия, мына өзүнчө министр бар бизде Данил Баев, ошонун баарын айтпайбы? Бирок өкмөт үйдө баатыр жоодо жок болуп, Казакстандын ветеринардык көзөмөлдү алуусун жогорку деңгээлде талап кылууга чамасы жетпеди. Өнүккөн өлкөлөрдө каалаган товарды декларациялоо кадыресе көрүнүшкө айланган. Ал эми Кыргызстанда болсо бул ыкма жөн гана убаракерчиликти жаратат дешет ишкерлер. Анткенде да коомчулукта көтөрүлгөн маселелер туура экени иш жүзүндө байкалды. Ал эми аткаруу бийлигинин ал чакырыктарга көңүл бурбаганы башаламандык жаратууда. Нурзада Сыдыкбекова, Аман Бакиров, Манас Бакеш, Бакыт Кошалиев, НТС, Жумалык. Курманбек Бакиев жана анын жакындары келтирген ири суммадагы зыянды өндүрүп берүү арызы менен бул жумада Кыргызстандын финансы министрлиги сотко кайрылды. 2008 жылы ошол кездеги президент эч бир салыктарды төлөбөстөн туруп, өлкөгө 12 000 тонна авиациялык күйүүчү май алып келген. Мамлекеттин бюджетине андан 25 миллион сом акциздик төлөм түшпөй калган, дейт финансы министрлиги. Бул акчаны Бакиевтерден өндүрүп алуу канчалык мүмкүн айтуу кыйын. Мурдагы президенттин мүлкү учурда өлкөдө калган жок, бардыгы улутташтырылган. Буга карабастан министрлик азыр экинчи инстанцияда жүрүп жаткан апрель окуялары боюнча соттук процесске арыз менен кайрылды. Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк режимин кулаткан элдик көтөрүлүшкө 1 айдан кийин 6 жыл болот. Кандуу окуя боюнча соттук териштирүү 2010 жылдын ноябрында башталып, азырга чейин бүтпөй келет. Буга чейинки биринчи инстанциядагы аскер соту бардык айыптууларга жаза ченемин аныктап, болгону Альфа атайын тобунун жоокерлери акталып чыккан.
Бул өкүм жабыркоочу тараптын эки жаатка бөлүнүшүнө алып келди. Курманбек Бакиев, анын эки уулу, бир тууганы Жаныш жана Данияр Үсөнов сыртынан соттолушту. Аларды өлкөгө алып келип, жазаны ишке ашыруу азырынча мүмкүн болбой жатат. Бул жумада апрель окуялары боюнча сотто Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Мурат Суталинов менен Мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Данияр Дунгановдун суроосу каралды. Алар 20-25 жылга эркинен ажыратылганы менен азыр үй камагында отурушат. Эмнеге андай болуп калганын Мээрим Ташыбекова айтып берет. 86 жаран каза болду, 1,5 миңдей киши жаракат алды. Бул 2010 жылы 7 апрелде Кыргызстанда болгон элдик инкылаптын алгачкы курмандыктары. Кийин оор жарааттардан көз жумгандар менен шейттердин саны 135ке жетти. Айрым ок жегендердин арасында бүгүнкү күнгө чейин калыбына келе албай жүргөндөр бар. Алты жыл мурда 10 апрелде Атабейит тарыхый мемориалдык комплексинде массалык таажия. Элдик көтөрүлүштө каза болгон баатырлардын сөөктөрү жерге берилди. Элдин каарына калган Бакиевдин бийлиги төңкөрүлүп, 16 апрелде убактылуу өкмөт факс аркылуу президенттин бийликтен баш тартканы боюнча кат алышты. Мындай соттук териштирүү Кыргызстандын тарыхында эч качан болгон эмес. 2010 жылдын 17 ноябрында апрель окуясы боюнча соттук процесс башталды. Айыпталуучулардын саны 28 киши. Судья Дамир Оңолбеков төрагалык кылган соттук отурум 4 жылга созулуп, мурдагы президент Курманбек Бакиев, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов, Мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевдерге сырттан өкүм угузулуп, өмүр бою эркинен ажыратылышты. Бирок аларды Кыргызстанга алып келип жазасын аткаруу азырынча мүмкүн болбой жатат. Биздин оюбуз жаза жасаган киши ошол жазасына жооп берген күнү жасагандан кийин ошол жаза алыш керек жазасын. Эгерде жаза албаса, анда күнөө кайталана берет кайта. Мына 2005 жылы, 2002 жылы Аксы окуясынан кийин эч ким жазаланган эмес. Аскерлер ойлоп атышат, адамдар ата берсе болот экен деп. Бул туура эмес да. Адам атканга болбойт. Эч кандай бийлик, адам дегенде адамдын өмүрү ыйык. Эгер адам түшүнбөсө, мына ошону далилдейбиз деп отурабыз биз. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү 6 жыл созулууда. Учурда аскердик соттун 2 инстанциясы ишти кароодо. Эске салсак, 1 инстанцияда Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 20 жылга, Мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Данияр Дунганов 25 жылга кесилген. Бирок алар оор илдетке кабылганына байланыштуу. 2 соттук инстанциянын чечими чыкканча айыпталуучулар үй камагына чыгарылган болчу. Шаршембиде болгон соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар Дунганов менен Суталиновду камакка алуу боюнча өтүнүч келтиришти. Илдетиме дарылоо үчүн жок дегенде 1 ай керек. Бирок мен сотко билдирүүнү туура көрдүм. Менин дагы 2 дартым оорлошо баштады. Соттук процесс болбогон күндөрү дарыланып жатам. Бирок Данияр экөөбүздү тергөө изоляторуна киргизсеңер, ал жердеги муздак бетон дубалдар ден соолугубузду ого бетер начарлатып, аны дарылоо үчүн убаракерчилик тартабыз. Мындан улам 1 ай убакыттын айырмасы деле жок. Бизге дарыланганы убакыт бериңиздер. Юристтердин айтымында 1 инстанция айыпталуучуларды 20 жылдан 25 жылга чейин кесип, бирок 2 инстанциянын чечими чыкканча үй камагында калтырууга укуктуу. Бирок жабырлануучулар тарап бул чечимге каршы чыгышкан. Алардын айтымында судья процесс өтүп жаткан учурда Дунганов менен Суталиновду камакка алса болмок. Башкаруу чарасын өзгөртүп, камакка алынсын. Мунун себептерин аташты, өкүмдү камсыз кылуу үчүн деп. Ал эми соттолуучу биз болсо колдодук. Негизи өкүмдү жазаган кылмыштары оор, анан өкүм камсыз болуш керек деп колдоп бердик. Соттолуучу тараптар болсо өзүнө алган милдеттемелерин бузган жок. Ар дайым келип атты, анан оорусуна карата өзгөрткөн туура эмес деп алар айтышты. 6 жылда бир топ өзгөрүүлөр болду. 2 инстанцияда мекен шейттериндеги жабырлануучулардын укугун коргогон Осунбек Жамансариев эртеги деген коомдук бирикме түзгөн. Анткени 1 сотто Альфа Атайын бөлүмчөсүнүн 7 жоокери акталган болчу. Бул топтун командири Алмаз Жолдошалиев 6 жылга эркинен ажыратылган. Жаңылыштык менен күнөөсү жок адамды чыгарып соттоп жибергенден көрөк,
күнөөсү бар адамды жаңылыштык менен бошотуп ийген оң депчи, мындай. Эми күнөөсү жок адам күйүп кетпесин деген сөздү айтып, жанагы далилдер жетиштик болуп калганда, биз жалпы эле ойлойбуз да, тияктан атылып атат депчи, бирок 500 адам атылды да. Ошондо ошонун ичинен тартылгандардан, аткандардан жүздөгөн адамдар ошол жерде ынтык кармашып тосушкан да, атышкан. 500дей гильза табылган Ак үйдүн тегерегинен. Бул билдирүү мекен шейиттериндеги жабырлануучуларга жаккан эмес. Алардын айтымында жабырлануучулар менен жактоочунун максаты бир болушу керек. Адамдардын арасын артырды алды. Биз биринчи инстанциядан адвокатыбыздан баш тартканбыз. Себеби ал биздин кызыкчылыгыбызды көздөбөй эле, тескерисинче тиги тарапты колдоп калган да. Биз анын айткан сөзүнө 5 жыл ишенип жүргөнбүз да, биздин негизи өзүнүн кызматы боюнча биздин адвокат деген биздин кызыкчылык көздөш керек да, андай болбой калган. Ошондон андан отказ бергенбиз. Анан ал өзү ошо бир топ аялдарды ушундай мен туура айтып атам деп ар кандай сөзгө алаксытып алып кеткен. Алар кайра келебиз деп жатышат. Анан эми мекен шейиттер баягы өйдөндө турат. Жабырлануучу тарап мындай пикир келишпестиктерге кабылса, айыпталуучу тараптын жактоочулары апрель окуяларын иликтеген тергөө жалпысынан сапатсыз жүргүзүлдү дейт. Анын кесепетинен адилетсиз чечимдер чыгарылыптыр. Өзгөчө Суталинов менен Дунгановго карата дешет алардын адвокаттары. На наш взгляд, решение суда. Биздин оюбузча биринчи инстанциядагы соттун чечими мен жактап жаткандарга карата негизсиз кабыл алынган. Ага байланыштуу экинчи инстанцияга апелляциялык арыз берилген. Мындан улам соттун көңүлүн төмөнкү жагдайларга бургум келет. Эгер мамлекеттик айыптоочулар жарыш сөз учурунда соттолуучулардын баш коргоо чарасын өзгөртүүгө өтүнүч келтиргенде түшүнүктүү болмок. Ал эми жарыш сөзгө чейин мындай талаптын коюлушу туура эмес. Негизинен кылмыш процессуалдык кодекстин 112 беренесине ылайык айыпталуучунун баш коргоо чарасы 2 учурда күчөтүлөт дешет жактоочулар. Эгер соттолуучуга карата дагы бир оор кылмыш угузулса, же сот алдындагы милдеттерин бузган учурда. В данном случае ни Суталинов, ни Дунганов. Бул жагдайда Суталинов менен Дунганов экөө тең алдына коюлган милдеттерди бузган жок. Ден соолугу начарлаганына карабай иштин өзөгүн табуу үчүн процесстерге катышып активдүү кызматташышты. Мындан улам сот бирден бир негизги мыйзамдуу чечим чыгарышы керек. Баш коргоо чарасы камакка алынсын деп чыгарылса, мыйзам бузулат. Айыпталуучулардын жактоочулары күткөн чечим ишке ашты. Соттук коллегиянын өкүлдөрү айыпталуучу Мурат Суталинов менен Данияр Дунгановторго карата биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. При принятии решения по данному ходатайству судебной коллегии. Мамлекеттик айыптоочулар келтирген өтүнүч боюнча соттук коллегия айыпталуучулардын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча олуттуу себептерди тапкан жок. Бул жагдайда соттук коллегия келип чыккан кырдаалды эске алып, келтирилген өтүнүчтү канааттандырбоо чечимин туура деп тапты. Мындан улам сот мамлекеттик айыптоочу Ибраимовдун өтүнүчүнөн баш тартты. Эми соттук териштирүү 9 мартта кайра уланмай болду. Ал эми жакынкы күндөрү тараптар жарыш сөзгө өткөнү турат. Бирок тергөөчүлөр өз кезегинде окуянын негизги күнөөкөрлөрү мурдагы президент Курманбек Бакиевди, ок атууга буйрук берген мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчиси Жаныш Бакиевди жана мурдагы премьер-министр Данияр Үсеновторду сотко алып келе алган жок. Жада калса Белоруссиянын борбору Минсктеги жергиликтүү массалык маалымдоо каражаттарына берген интервьюсунда Курманбек Бакиев сырттан өмүр бою эркинен ажыратылганы үчүн соттошууга даярмын деп айтканы маалым. Мерим Ташыбекова, Аман Бакиров, Аскат Ибраимов, НТС, Жумалык. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Бишкектеги башкы имаратында өрт чыгып, анын натыйжасында 9 адам жабыркады. Кырсык кече 4 мартта кечки саат 8 чамасында катталган. Нөөмөттө турган кызматкерлер УКМКнын башкы кеңсесинин иш бөлмөлөрүнүн биринде электр зымдарынан от тутанганын байкашкан. Өрткө каршы күрөшүү кызматы чакырылып, жалын башка бөлмөлөргө жайылган жок. Буга чейин айрым маалымдоо каражаттары коопсуздук комитетинин имаратында жардыруу болгонун айтып чыгышкан. Башка маалымат булактары билдиргендей, мекеменин архиви өрттөнгөн. Бирок УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул маалыматтарды четке кагып, өрт электр жабдууларынан тутанганын кабарлады. Жабыркаган 9 адамдын 6-ы ооруканага жеткирилген. Алардын экөөнүн абалы оор болуп, реанимацияга жаткырылды. Бардыгы түтүнгө уланып, дем алуу органдары жабыркагандар. 6 аскер кызматкери өздөрүнүн баш ооруп аткандыгы тууралуу айтып, биздин аскер медициналык кызматына кайрылышкан. Ал аскер медициналык кызматынын жетекчилиги аларды ооруканаларга алып барып, абалын текшертип, учурда бардыгынын акыбалы нормалдашты. Биргелешкен комиссия түзүлүп иштеп жатат. Бул өрт өчүрүү кызматы менен мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин биргелешкен комиссиясы ошол
өрттүн келип чыгуу себептерин караштырып чыгып, анан жыйынтык чыгарат. НТСтин кабарчылары аяктап жаткан жуманын эң маанилүү жана олуттуу окуялар тууралуу кеңири айтып беришти. Жумалык берүүсү сиздер менен келерки шембиге чейин коштошот. Саламатта болуңуздар. Азыр болсо Айбек Бийбосуновдун Сереп автордук долбоорун көрүңүздөр.